Менин дарегиме Бишкек шаарындагы Дөөлөт курулуш долбоору боюнча Базис М жеке компаниясы менен турак жай сатып алуу келишиминде түзгөн үлүшчүлөрдүн кайрылуу каты келип атат да. Ошол кат боюнча кайрылууда түзүлгөн келишимге ылайык мурдакы келишим жөнүндө сөз болуп атат. 1 метр квадрат 750 АКШ доллары төлөм мөөнөтү 10 жыл болуптур. Мурда бардык милдеттенмелерди өз убагында эл аткарып келиптир. Бирок курулуш белгиленген мөөнөттө аяктабай, кийин Кыргыз Республикасынын Кыргыз курулуш министрлиги алдындагы компания долбоорду өз карамагына алат. Келишим шарттары болсо бир тараптуу өзгөрүп кетет экен. Ошондо азыр 1 метр квадрат үчүн кошумча 250 доллар кошулуп, төлөм мөөнөтү болсо 3-4 жылга кыскарып кетет да. Эми ушуга байланыштуу элдер кайрылып атат да, урматтуу жетекчилер. Ошол бул ситуацияны дагы бир карап, убагында эми ар бир үй бүлө деген ар бир айда төлөй турган эме таблицаларын жөнөтүп атат. Зарплатада деген биз мындай расчет кылдык элек, мисалы келишимде мурда 30 миң, 34 миң доллар болсо, 34 миң доллар болсо, андан кийин деген кошумча жүк 11 миң доллар кошулуп атат деп аябай кымбаттап кетти. Ушуну жетекчиликке биздин үнүбүздү жеткирип коюңуздарчы, аябай кымбат болуп атат. Бир үйдө бир сумма төлөсөк бир айда зарплатадан азыр аябай бир кыйла кымбаттап кетти деп суранычтарым мен ушул өкмөткө, сиздерге жеткирип коеюн деп окуп атам да.